Бүгүн Ысык Көл облусунун тургундары үчүн өзгөчө күн. Заманбап аэропорт комплексин куруу жана аэродромдун элементтерин реконструкциялоо иштери 2 жыл аралыгында аткарылып бүтүп, президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен ачылды. Сезондо эле миллион туристти кабыл алууга кубаты жетет, жылы бою иштеген база болот. Ошондуктан өлкөбүзгө келген туристтерди сый мамиле менен тосуп алып, кайра узатып туралы туугандар. Эми учурдан пайдаланып, Каракол аэропорттун кайра калыбына келтирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга билимин, тажрыйбасын, күчүн жумшаган куруучуларга, долбоор түзгөндөргө, инженерлерге, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө жана эл аралык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиремин. Каракол аэропортунун ачылышы Ысык Көл облусунун өркүндөп өнүгүүсүнүн символу болуп калсын. Аба дарбазабыз алдыда далай жылдар бою элибизге, меймандарыбызга, туристтерге кызмат кылган ак жолтой жай болсун, жайга айлансын. Жаңы аэропортубуз баарыбызга куттуу болсун. Аба майдан бардык шарттар менен эл аралык стандарттарга ылайык курулду. Жалпы аянты болжол менен 8000 чарчы метрди түзүп, бир эле маалда 250 адамды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Жарандар киргенде эле бул жактан каттоодон өтүп, учак билетин колго алган соң, жергиликтүү же эл аралык багытка сапар тарткан жарандар бул жерден паспорттук көзөмөл бөлүмүнөн өтөт. Бардык текшерүүдөн өткөн соң, стерилдүү аймакка туш болот. Бул жерде дааратканадан баштап мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын өтмө жайы, ошондой эле намазкана өңдүү бардык шарттар каралган. Эң негизгиси мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн экинчи кабатка көтөрүлүүгө мындай лифт орнотулган. Ал эми аэропорттун экинчи кабатында күтүү залы жайгашкан. Бул жакта жарандар үчүн тамактануучу жайлары, дүкөндөр болуп бардык шарттары каралган. Ушул аэропортто болуп жаткан иштердин баарын ушул жерде башкарылат. Жүргүнчүлөрдү тейлөө, аларды регистрация кылган, ушунун баары ушул жерде отурушат. Ушул жерде рейстер башталганда бул жерден түшүп барып, ар ким өзүнүн ордуларын элеп отуруп калышат да. Аэропорттун күнү түнү иштеп аткандагысы баягы мээси да, мозг деп коебуз го. Ушул жерде бүт иштердин баары, ушул жерде көп чечимдердин баары кабыл алынып турчу жер. Бул жерден өздөрүнүн жүктөрүн өткөрүп алат, сыртка чыгат. Бул жакта дагы болгон шарттары бар, күтүп калышта өзүбүз көрүп тургандай скамейкаларыбыз бар. Багажын тапшыргандан кийин бул жерден багаж өтүп келет дагы. Бул аппаратыбыз өзү багажда запрещенный предмет деп коет, ал барбы жокпу текшерилет. Бул жерде өзүбүздө бир сотрудник отурат. Анан бул жерден өтүп, таза болгондон кийин өтөт дагы. Бул жерге жыйылып, өзүбүздүн техника бар сыртта, ал келип бул жерден жүктөйт да, алып барып самолетко жүктөп берет. Бул жерде биздин бизнесмендер кирсе болот, баягы эле в целом VIP зал деп коебуз. Алар кирип, өздөрүнүкү отуруп, иштеп дагы одновременно кофесин заказ берип, учууга камданса бул жерде болот. Бул жерде мына санитардык карантиндик көзөмөл, консулдук кызмат көргөзөт бул жерде. Өздөрүнүн пограничниктердин өздөрүнүн кабинети болот. Анан таможенный контроль андай болот. Анан көпчүлүктө болот, бул эми авиацияда жүктөр жоголуп кетет, же башка жүктөр келип калышы мүмкүн. Жүктөрдү издөө деп коебуз, розыск багажы деп коебуз. Аныбыз дагы бул жерде бүт шарттары каралган. Мактанып айтып кете турчу жери, мурун ушундай чоң объектилерди, ушундай баягы бул стратегический объект болуп эсептелет аэропорт. Аны өзүбүздүн жергиликтүү ата мекендик компаниялар өздөрү салышты. Ушунун баарын өздөрү ишке ашырышты. Мен ушуну сыймыктанып айта алам. Ал эми бул учактар токтоочу жай. Перрон жалпы 4 учакка ылайыкталган. Аэропорттун учуп конуу тилкесинин узундугу 2400 метр, туурасы 45 метр. Ал дагы эл аралык стандарттардын негизинде коопсуздук шарттарга ылайык салынды. Аба майдандын иши жанданып, эми 80ден ашык жаранга жумуш орундары түзүлөт. Бул туристтер көп келүүчү аймак болгондуктан чет тилдерди өздөштүргөн кызматкерлерди алуу шарттары каралыптыр. 40 адам жумушка алынып, бүгүнкү күндө иш алып барып жатышат. Туристический аймак болгондон кийин бул жакка биз өзүбүз кызматкерлер жумушка алып атканда алардын резюмелерин алабыз. Өзүбүздүн тиги жерде комиссиябыз бар, ал жактардан өтөт. Если адам өзүнүкү мындай шайкештиги келсе, биз андан ары жумушка алганга даярбыз.
Заманбап аба майдандын ишке киришин жергиликтүүлөр көп жыл күткөн. Муну менен эми облустун экономикалык абалын жакшыртууга, эң ириде туризмдин дараметин жогорулатууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп турушат. Аябай жакшы болуп тур аэропорт. Буюрса эми жүргүнчүлөр самолет менен барып калабыз. Атайын келип мына көрүп атабыз. Атайын келип жазылып, ушу кандай болду экен деп аябай жакшы экен. Көптөгөн туристтер келип, биздин Кыргызстандын каада салт үрп адаты менен таанышып, биздин тоолорубуз, көлдөрүбүз, ушундай кооз ажайып жерибиз менен келип суктанып кетишет деп ойлойбуз. Анан бизге дагы бул салым кошулуп, биздин бюджетибиздин инфраструктурабыздын өнүгүшүнө чоң салым кошот деген үмүттөбүз. Эң жакшынакай аэропорт салып койду. Буюрса бул аэропорт менен бул аэропортко мынакей горный лыжный базага дагы туристтер дагы буюрса бат-баттан көп-көптөн каттайт деген ой бар. Бишкекке 1 саатта учуп барып турат экенбиз. А так машина менен барганда 7-8 саат тараң жетчелек убактыбыз да экономдолуп. В Иссык-Кульской области, в Тюбском районе рады этому событию, потому что теперь беспрепятственный поток туризма может только увеличиться. Удобно, спокойно, быстро долетать, видеть все эти пейзажи, все эти красоты круглогодично, что позволит, я думаю, развивать область, именно туристический потенциал в разы быстрее. Кыргыз авиациясы акыркы убакта чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бир катар аймактарда аэропорттор салынды. Ал арада 4 мезгилдүү туризмдин борбору болгон көл жергесине эми туристтердин келиши да күч алып, аймактын социалдык экономикалык абалынын жакшырышына өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.